Саламатсыздар балдар. Бүгүнкү сабакта биз өткөнкү сабактагы улантып кетебиз. Химия боюнча тесттин тапшырмаларынын түрлөрүн карап чыгабыз. Бул тапшырманын түрү кичине татаалыраак. Мында цифралар менен кандайдыр бир маалыматтар берилет. Ошол маалыматтарды карап жооп беришиңер керек. Жогоруда атомдардын тышкы жана тышкынын алдындагы деңгээлдеринин электрондук формулаларынын үзүндүлөрү берилген. Бул үзүндүлөрдүн кайсынысы дүүлүккөн абалдагы атомдорго кирет? Жооптордо А 2 жана 3 гана, Б 1 жана 3 гана, В 3, 4 жана 5 гана, Г 1, 2 жана 3 гана. Эми биз бул цифралар менен берилген маалыматты карап көрсөк, анда силер билесиңер, булар электрондук формулалар, атом түзүлүшү деген темада өткөнсүңөр. Булар силер болсо Кличковскийдин, Паулинин, Хунттун эрежелери менен толтурасыңар. Жана силер эмнени билишиңер керек? Дүүлүккөн абал деген, атомдун дүүлүккөн абалы деген эмне? Эгерде тышкы жана тышкыдан мурунку турган деңгээлдерде электрондор жупталбай бирден кийинки бош орбиталдарга өтсө, ошол абалды биз дүүлүккөн абал деп айтабыз. Эми ар бир мисал негизги абалда кандай болот, дүүлүккөн абалда кандай болот? Биринчи NS2 NP1 деп турат. Демек, бул жерде 1s электрон үчүнчү бош орбиталга өтүп кеткен. Ошондуктан бул жерде ар бир электрон бирден жупталбай калып калган. Эми мындан башка дагы бир маалымат беришим керек. Мен силерге эсиңерге салып, бир электрон биринчи негизги абалда бул элементтин бир валенттүүсүн көрсөтөт. Ал эми дүүлүккөн абалда ошол эле элемент 3 валенттүү болуп калат. Анткени 3 жупталбаган электрону бар. Эми бул ар бирөөнү карап көрсөк, ар бир мисалды, анда тышкы деңгээлдерде канча электронун бар экенин билебиз. Бул мисалдарды карасак, NS1 NP2 деген бул дүүлүккөн абал. Анткени S'те 2 электрон болуш керек, 1 электрону P'га өтүп кеткен. Экинчи мисал NS2 NP1. Бул негизги абал. Анткени S'те толук бардык жупталган электрону бар. Үчүнчү мисал NS2 NP3 ND1. Негизги абалы аныкы NS2 NP4 болуш керек. Демек, бул жерде бир электрон D орбиталга өтүп кеткен. Ошондуктан үчүнчү мисал бул дүүлүккөн абалды көрсөтөт. Төртүнчү мисалды карайлы. N-1 D9 NS2. Бул жерде силер кичине ойлонушуңар мүмкүн. Дүүлүккөн абалбы же негизги абалбы деп. Бул негизги абал. Эмне себептен? Анткени биринчи S электрондор толтурулат, андан кийин D электрондор толтурулат. Ошондуктан төртүнчү мисал дагы туура негизги абал. Бешинчи мисал бул күмөн санабай эле биз негизги абал деп айта алсак болот. Демек, кайсыл абалдар дүүлүккөн болот? Биринчи жана үчүнчү. NS1 NP2, NS2 NP3, ND1. Туура жооп B1 жана 3 гана. Эмки суроо тапшырмада бул жерде бир эле сүрөт берилет, бирок ошол сүрөткө бир канча суроо берилет. Бул жерде 2 суроо берилет экен. Биринчи, экинчи суроолор X затынын Y затына айлануусунун төмөнкү графигине тиешелүү. Биринчи суроо. X затынын Y затына айлануусу кандай реакция болуп саналат? Жооптор: А экзотермикалык, Б эндотермикалык, В А дегенде экзотермикалык, андан кийин эндотермикалык, Г А дегенде эндотермикалык, андан кийин экзотермикалык. Бул суроого жооп бериш үчүн экзотермикалык жана эндотермикалык реакция деген эмне дегенди эстешибиз керек. Эсиңерге салалы, бардык реакциялар
химиялык кубулуштар, процесстер сөзсүз түрдө же энергияны бөлүп чыгаруу менен, же энергияны сиңирип алуу менен жүрөт. Эгерде реакция энергияны же жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүрсө, анда бул реакция экзотермикалык деп аталат. Ал эми эгерде реакция сиңирип алуу менен жүрсө, анда бул реакция эндотермикалык деп аталат. Демек, бул жерде эки реакциялардын эки түрү болорун эсиңерге салдык. Эми графикти карап көрөбүз. X заты канча жылуулук эффектisi, жылуулук бар запасында 200 килоджоуль бар. Y заты 600 килоджоуль энергиянын запасы бар. Демек, энергиянын сакталуу закону боюнча биякта өсүү болуп атат 200дөн 600гө. Демек, бул реакция сиңирип алуу менен жүргөн реакция. Туура жооп Б эндотермикалык. Эми экинчи суроого жооп берели. Ушул эле график, бирок бул реакциянын жылуулук эффектиси канчага барабар деген суроого жооп беребиз. Жооптору 800 килоджоуль, 600, 400, 200. Графикти да жакшылап карайбыз. Бул түз сызыкты карасаңар, биринчи түз сызык болуп, кайра өсүп, кайра кичине түшүп, анан 600 килоджоульдан Y заты пайда болуп атат, Демек, бул жерде биз Гесстин законун колдонобуз. Гесстин закону боюнча реакциянын жылуулук эффектиси анын жүрүшүнө көз каранды эмес, жүрүшүнө же ал болсо пайда болгон жана реакцияга кирген заттын түрү жана абалына көз каранды. Демек, биз X заты кайсы жерде турат, Y заты кайсы жерде турат карайбыз. X заты 200 килоджоуль, Y заты 600 килоджоуль. Демек, бул реакциянын жылуулук эффектиси алардын айырмасы болот. Жөн эле 600дөн 200 алыштайсыңар 400 килоджоуль. Демек, туура жооп В. Ушуну менен биздин сабак аягына чыкты. Саламатта калгыла балдар.